Менин чалым колу бошто гана намаз окуйт. Бола береби. Такыр окубай калгандан көрөк ара чороду дейт. Негизи андай болбойт. Бул Мукашафатул кулуб деп коет Имам Газалидин. Жүрөктөрдүн ачылышы, бири-бирине ачылышы. Бүгүнкү күндө жүрөктөрдүн ачкычы деп багындырып которулган жакшы китеп бар. Ушул намаз боюнча аябай катуу айтылган, бекем айтылган, мындай айтқанда кызыктырылып айтылган. Ошо китепти окуп коюңуздар сөзсүз түрдө. Жүрөктөрдүн ачкычы деген. Ибадатка канткенде кандай болгондо бекем болот, ошону үйрөтөт. Анткени Алла Таала Куранда айтат: "Инна солата танха анил фахшай вал мункар." Албетте намаз адам баласын ар кандай күнөө, туура эмес нерселерден тозот деп. Ибн Касир ушуга ачыктама берет, тафсирлеп айтып берет. Кимде ким 5 маал намаз окуса, жана күнөө нерселерден токтолбосо, демек анын намазы кабыл эмес. Кимде ким 5 маал намаз окуп, күнөө иштерден токтолгон болсо, демек анын намазы кабыл экенин белгиси деп. Ошондой чоң бир биздин жан дүйнөбүздү тазалап, көзөмөлдөп туруп, кыямат күнү суралганда да биринчи намаздан суралабыз. Ошондой болгон Алла Тааланын буйругун эмне кылышыбыз керек? 100% аткарышыбыз керек. Туура, баягы иш убагы болот, башка болот. Ошол учурда баягындай 2 саат убагылуу отуруп албаш керек деп атат эле. Сүннөт окудуңузбу? Фарз окудуңузбу? Сүннөт андан 2 рекет сүннөт, мисалы пешимде. Окуп алыңыз дагы, дароо зикирди чала кылып, бата кылып, же болбосо аябай кыйчалыш болуп калса, ушунчалык өкмөттүн ишинде иштейсиз, же болбосо бир шериктер менен иш кыласыз. Такыр ушунча убакыт табылбай калды. Ошол кезде жок дегенде фарзды окуп алыш керек. Фарзды окуп алып, анан нары көздөй ишиңизди улантасыз. Бирок муну адатка айландырбаш керек. Убакыт келенби? Кененчил болуп калды, сүннөт кошо окуңуз, зикир чалыңыз. Анан эми иш кыйчалышып атат. Айталы саат 1-де ишиңиз башталат, 12-ден 1-ге чейин обед. 1:30-да бир эпте убакытта фарз окуп алдыңыз, окуп алып эле чыгышыңыз керек эле. Сиз болсо сүннөт окудуңуз, фарз окудуңуз, дагы 2 рекет сүннөт окудуңуз, зикир чалдыңыз, шашпай, бата тилек кылып отуруп, бер жагы жарым саат 40 мүнөткө чейин убакыт кетсе, шериктериңиз эмне болот? Жана курулушта иштеп аткан, же болбосо бир оор иштерде иштеп аткан, же болбосо бир тынымсыз бири-бирине жардамдаша турган иштер боло турган болсо, ошол кезде түйшүк пайда болот. Ушунун баарын алдын ала алыш үчүн мусулман кыскасы кайсы жерде жүрбөсүн ыңгайлуу жүрүш керек. Ыңгайлуу жүрүш керек. Бирөөлөргө жүгүбүздү артпашыбыз керек. Пайгамбарыбыз айтысы бар, бирөөлөргө тамактануу боюнча бирөөлөргө жүк болуп албагыла. Аларга бир үй бүлө сыяктуу болуп артылып албагыла өзүңөрдүн мойнуна, алардын мойнуна дейт. Ар бир адам өзүнө өзү шарт түзүп, өзүнө өзү эмне керек? Тыкан болгонго аракет кылыш керек.